Бишкекте Мурас Ордо жаңы конушунда 5-класстын окуучусу мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бишкекте Мурас Ордо жаңы конушунда 5-класстын окуучусу өлтүрүлдү. Бул тууралуу 24 KG агенттиги өздүк булактарына таянуу менен жазды. Маалыматта окуучунун тамагы кесилгени, азыр ыкчам тергөө тобу иштеп жатканы айтылат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан бул окуяны тастыкташты. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги окуя болгон жерге жөнөп кетишти. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан зарыл болгон тергөө иш-чаралары жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Кийинчерээк кошумча маалымдайбыз. Каза болгон бала 2008-жылы туулган деген маалыматты билдиришти. Булак Кадам Медиа. Рахманов, Камчыбек Ташиев 3 күндөн бери Тажикстанда. Сүйлөшүүлөр оор жүрүп жатат. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр оор жүрүүдө. Бул тууралуу регион телеканалынын башчысы Өткүрбек Рахманов билдирди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек-аралары боюнча Тажикстан мамлекетиндеги сүйлөшүүлөрү 3 күндөн бери уланууда. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сүйлөшүүлөр оор жүрүүдө. Бирок мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоодо. Кыргызстандык делегациянын башчысы, мамлекеттик чек-ара комиссиясынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич бекем позицияда турганы белгилүү болду дейт ал. Булак Кабарлар KG.